Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Дүйнөлөр окуялар тууралуу баяндап сиздер менен Гүлнара Касманбетова. Түрк-Сирия чегарасында орус аскер учагы атып түшүрүлгөнү Түркия менен болгон мамилеге олуттуу кедергисин тийгизет, деди президент Путин. Ислам мамлекети тобун жалаң бомбалоо менен жеңсе болобу? Имге каршы аба чабуулдары кандай натыйжа берүүдө? Марокко күндүн энергиясын иштеткен станция. Ал электр кубатын түн ичинде да чыгарып турат. Президент Путин Түрк-Сирия чегарасында орус учагынын атып түшүрүлүшүн катуу сынгалды. Түркия аба мейкиндиги бузулганы тууралуу эскертүү бергенден кийин анын истребительдери орус учагын атып түшүргөнүн айтууда. Бирок Москва анын учагы Сириянын аба мейкиндигинен чыккан эмес деп жүйө келтирет. Эки пилот күйүп жаткан самолеттон секирип, Сириянын тоолоруна парашют менен конгон. Түркия менен Сириянын чегарасында Орусиянын учагы атып түшүрүлдү. Анкара орус учкучтарын Түркиянын аба мейкиндигин бузуп жатканы тууралуу 10 жолу эскертип, алар баш ийбеген соң Түркиянын F-16 учактары аларды атып түшүргөнүн билдирди. Ал эми Орусия учагы Сириянын аймагында жүргөнүн далилдей аларын айтууда. Находился в воздухе. Учак 6000 метр бийиктикте Түркиянын чегарасынан 1 чакырым алыста учуп баратканда атылган. Бул артыңа бычак сайганга жатат, деди президент Владимир Путин. Түркия бул маалыматты четке кагууда. Анкара тез арада карта жарыялап, анда Орусиянын учагы кандай багыт алганын тастыктайт. Сары өң Орусиянын учагы Түркиянын мейкиндигине киргени көрсөтүлгөн. Ya kulaklığımı ayarlamam lazım diyorum. Учкучтар катапульт жолу менен учактан секирип кеткен. Алар Сирия тарабында түркмөндөр жашаган тоолуу аймакты көздөй парашют менен түшүп бараткан. Орусиянын тик учактары издөө операциясын баштаган. Бул аймакты Сириянын бийлигине каршы турган куралчандар көзөмөлдөйт. Аларды Орусия бутага алып келген. Козголоңчулар тарткан видеодо учактын учкучтарынын бири деп жоромолдонгон адамдын денеси көрсөтүлгөн. Экинчи пилоттун тагдыры дали белгисиз. Бирок бул окуя дипломатиялык кырдаалды курчутту. НАТОго мүчө өлкө Орусиянын учагын атып түшүрдү. Орустар албетте ачууланып турат. Демек кырдаал курчуп кетиши мүмкүн. Бирок эки тарап тез арада келишим табууга кызыктар. Орусия Сириядагы маселе боюнча батыш менен кызматташкысы келет. Ал эми Түркиянын дагы көйгөйлөрү көп. Мисалы качкындар маселеси, деди Тони Брентан. Орусия президент Башар Асадтын каршылаштарын бутага ала баштагандан бери буга окшогон окуядан кооптонуп эскерткендер көп болгон. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы күрөштө тараптар биригиши керектиги айтылып келет. Эми абал чыңалып, Орусия кантип жооп кайтарат деген кооптонуулар айтылууда. Француз президенти Франсуа Олланд Париждеги чабуулдардан кийин өзүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы күрөшкө колдоо топтоо максаты менен Вашингтонго келди. Ал арада француз баш каласында полиция шаарга болгон чабуулдарда согушкерлер колдонгон жардыргыч курларга окшош курларды иликтөөгө алды. Негизги шектүү адам Салах Абдислам кармал элек. Учурда ал ушундай кур тагынганы иликтенүүдө. Оландтын АКШга болгон иш сапарына чейин Британ премьер-министри Дэвид Камерон Британиянын Иракта туруп Сирияга каршы аба чабуулунун мөөнөтүн узартуу сунушу менен апта соңунда парламентке кайрыларын айткан. Бул чабуулдар кандай натыйжа берүүдө? Өткөн жылы августта коалициялык чабуулдар башталгандан бери Ирак менен Сириядагы буталарга 8391 жолу сокку урулду. Буга карабастан өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ бекем бойдон турат. Коалициялык чабуулдардан кандай майнап чыкты? Максат ислам мамлекети тобу ээлеп алган жерлерди кайра алуу болсо, анда жөө күчтөрдү киргизиш керек, дейт Британиянын Сириядагы аба чабуулдары аттуу китептин автору. Ислам мамлекети тобу Сирия менен Ирактагы айылдарды, шаарларды ээлеген. Алардын бири Мозул шаары. Негизи карапайым калк тургандыктан шаар аба чабуулдарына көп кабылган жок. Ал эми Сириядагы Ракка шаары көп ирет бутага алынды. 11 күн мурун бул жерде Мухаммед Эмвази америкалык дрон чабуулунан каза тапты. Аба чабуулдары аскер жетекчилери каалагандай так боло албайт.
Раккада орусиялык жана өкмөттүк учактар жапырт эле бомбалап, жөн жай эле жүргөн кишилер кырылды, деп айтты Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкөн жергиликтүү жумушчу. Биз уккандай, жөө аскерлер келмейинче, аба чабуулдары жетишсиз. Бирок кимдин аскерлери келиш керек? Bombing on its own is not enough. Жалаң эле бомбалоо өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топко кошулгандардын эле санын көбөйтөт. Андан кийин эмне болоорун такташ керек, дейт британдык дипломат. Британия Сириядагы бомбалоого кошулса, көп деле майнап чыкпайт. Орусия, Франция, Америка ансыз да бул ишти аткарууда. Британия аба чабуулдардан кийинки аракеттердин планын камсыздаса, бул жигердүү салым болмок. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тисмеги. Таиланд август айында Бангкокто Эраван храмында 20 киши өлгөн бомба чабуулун жүргүзгөн 2 киши сотко тартылды. Эки өтен Кытайдын батыш тарабынан келген мусулман уйгурлар. Бийликтер бул экөө адамдарды мыйзамсыз ташууга каршы Таиланддын чараларына жооп кайтарып чабуул жасаган дейт. Башкалар бул эки адам Таиланд 100дөн ашуун уйгурду июль айында Кытайга артка жөнөткөнүнө нааразы болгон дешет. Окумуштуулар малярияны таркаткан чиркейлердин ДНКсына бул илдетке бөгөт койчу генди салууга жетишти. Бул генетикасы жакшыртылган чиркейлердин тукуму генге туруштук берүү жөндөмүн мурастап калат экен. Эми малярия илдеттин кишиге жуктура албаган чиркейлердин популяциясын жаратуу үмүтү пайда болду. Маляриядан жылына дүйнө боюнча 5,5 миллион адам көз жумат. Эмки аптада Парижде Бириккен Улуттар уюмунун аба ырайы боюнча саммити өтөт. Ага уда үстүбүздөгү айда Мароккода күн энергиясын түн ичинде да иштете алган станция ачылганы турат. Климаттын өзгөрүүсүн болтуртпоо максатында Марокконун такай салым кошууга багыт алганы Улуттар уюму тарабынан мактоого алынган. Марокконун чыгышындагы байыркы Уарзазат шаарында жаңы технология аркылуу күндүн кубаты түн ортосунда да колдонулууда. Чөлдүн ортосунда жайгашкан бул ишкана көздүн жоосун алат. Бул жер күндүн кубатын колдонуп 1 миллион адамды электр энергиясы менен камсыздоодо. Курулуш иштери дагы бир нече жылга уланат. Бирок ал кантип иштейт? Бул күзгүлөр Сахарадагы күндүн кубатын ортодогу түтүктөргө каратып, андагы майды Цельсий боюнча 400 градуска ысытат. Андан соң майдын ысыгынан буу чыгып, электр энергиясы жаралат. Бирок күн батканда бул ишкана кантип электр жаратат? Бул жердеги кампаны тамак ашка кошкон кадимки тузга толтурганбыз. Ал күндүз ысып, күн батканда анын температурасы аркылуу электр энергиясын чыгара берсе болот. Бул инновация. Биз күн жок болсо да 3 саатка чейин электр энергиясын жасай беребиз. Жашыл технология маанилүү экени бышык. Эми өнүгүп келаткан өлкөлөр Париждеги климаттык өзгөрүү боюнча сүйлөшүүлөрдөн мурун бай өлкөлөрдү жаңы технологияларга көңүл бургула деп коңгуроо кагууда. Спортко келдик. Англис премьер лигасында кече Сандерленд бул сезондо биринчи жолу чоочун талаада жеңишке жетти. Ал Кристал Паласты 1-0 менен утту. Бүгүн көңүл чордонунда Чемпиондор лигасынын 8 матчы. Демалышта талаа ээси Реал Мадридти 4-0 менен жеңген Барселона Nou Camp стадионунда Рим менен беттешет. 6-чы күнү Барселонадан 4-0 менен утулганына карабай, Реал Мадрид босу Рафаэль Бенитеске клуб толук ишеним артарын тастыктады. Бул тууралуу Бенитес эми кызматтан четтетилет деген кеп тараганда кече түнү жыйын өткөргөн клубдун президенти Флорентино Перес атайын пресс жыйында жар салды. Чемпиондор лигасында Реал эртең Шахтер Донецк менен ойнойт. Дүйнөдө кандай гана жыйындар өтпөйт, сизди болсо Бейжиңдеги роботтор конференциясына чакырам. Андагы эсте калаарлык учур кишиге абдан окшош роботтун көргөзмөгө коюлушу болду. Эл аны көзүн албай таңыркап карап, абдан жактырды. Кытай өлкөсү робот технологиясы боюнча дүйнөлүк лидер болууну көздөйт. Сиздер менен мен Гүлнара Касманбетова болдум. Саламатта калыңыздар.